Өзü gayb ilimlerinden biri kıyamet gayipti. Kaçan bolorun? Perişte de bilbey suradı. Karаңыз, Cabrail perişte, bolboso periştelerden en ulusu. Kimden surap jatat? Paygambarlardan en ulusunan. Emneni surap jatat? Gayb ilmin surap jatat. Kıyamet gayb da kaçan bolot? Paygambarımız aytты, sen bilbegendey men de bilbeymin dedi. Demek gaybdı Allah gana biledi. Allah'tan başka biri gayb ilmin bilbey. Ha, bilem dep aytkanlar var. Kebirler birok bilbey. Bul jerde anan bir suroo bolot. Hazır boyunda bar kezde bir aparat menen tekşeriп turup, anan bala bolot eken, kız bolot eken dep aytып atpayбы анан? Ал кандай болот? Жок, бул гайып эмес бул. Бул экрандан көргөнүн айтып берип атат булчу. Экрандан көргөнүн айтып берип атат. Азыр ошондой доор болгон технология менен УЗИ менен карайт дагы айтып берет сизге 90% бала окшойт же кыз окшойт деп. Бул гайыпка кирбейт. Ошондой эле аба ырайын айткан гайыпка кирбейт. Бирөө аба ырайын окуп эртең жамгыр жаайт экен десе кой ал. Gayipte hiç kim yok. Bul gayipka kirбейт. Emnege kirбейт deseniz, hava arayını aytkan adamlar da ödede oturattı. Toğdun üstünde. Anan alar da karap duruşat. Karasa Bişkektin üstünde bulut var eken. Karasa Kumbatışka karay jılıp jatkan eken. Saatты karayt, aralıkты karayt. Anan aytat. Erten Karabaltıda jamgır jaaşı mümkün deyt. Nege? Buluttu көрүп атабыз. Bul gayip emес da bul. Ошон үчүн аба ырайы менен УЗИ гайыпка кирбейт. Ага каршылык кылбаңыз. Андан башкасы быйыл картошка кымбат болот экен. Бул гайып. Доллар өсөт экен. Бул гайып. Антип прогноз, аны кантип айтса болот? Мен оюмча быйыл картошка кымбат болсо керек. Бул жакшы эле нормалдуу эле сөз. Бул эмне бул? Бул тажрыйба. Точно кымбат болот деген жок сизде. Кымбат болса керек дегенсиз сиз. Ошого гайып илмин пайгамбарлар дагы билген эмес, периштелер да билген эмес, биз дагы билебиз дебейли. Бирөө билет дебейли. Иманыбыз ошондой болсун. Айттанда билбесеңиз белгилерин айтыңыз деп. Белгилери аял киши өзүнө шеп төрөйт дегени бала же кыз чоңоюп алып туруп атасын, апасын башкарган, сабак берген. Силер билбейсиңер. Силер түшүнбөйсүңөр. Дей баштайт. Бул кыяматтын белгилери. Азыр бардык балдар, кыздар чоңоюп алып ошентип аткан жокко, бирок бар да. Берин серин бар. Кээ-бир балдар, кээ-бир кыздар атасына, апасына эмне дейт? Алар акыл айтса, балам, кой, мындай кылба, бул кызга үйлөнбө, же бул жигитке турмушка чыкпа десе, силер билбейсиңер дейт. Мен билем. Ата энесин тарбиялай баштайт да. Бул кыяматтын белгиси. Айткан эмес, кыяматтын белгиси качан адамдардын бардыгы намаз окубай калса деген эмес да. Качан адамдардын бардыгы арак иче баштаса деген эмес да. Эмне деди? Апалардын көз жашы акса деди да. Апалардын көз жашы ага баштаса, демек бул кыяматтын белгиси. Анан өзүбүз жактан эле көп нерселерди эле кыяматтын белгиси, кыямат дей бербешибиз керек. Кайсы нерселер хадисте айтылганбы, ошол белгиси. Анан мына телефон чыкты, телефон кыяматтын белгиси, телевизор кыяматтын белгиси, мына интернет кыяматтын. Эми Аллах билет, белгиси эмес, бирок хадисте айтылгандар булар эмес да. Хадисте пайгамбарыбыз айткан эмес, телевизор, интернет, iPhone, Samsung кыяматтын белгиси деген эмес. Кыяматтын белгиси деп ушуну айткан да. Балдар, кыздар ата энесин сыздатат деген. Анан бир белгиси имараттар курууда жарышат. Азыр бирөө 2 этаж курса, бирөө 3 этаж. Бул бизде анчалык жок. Араб өлкөлөрүндө бирөөсү 100 этаждык имарат курса, бирөөсү 200 этаждык. Бир өлкө 800 метрлик курса, экинчи өлкө 1 километрлик куруп жарышып атышат да. Бул кыяматтын белгиси. Бирок бунун мааниси мындай эмес, эртең кыямат болот. Мүмкүн эртең болот, мүмкүн эртеден кийин болот, мүмкүн кийинки жылы болот, мүмкүн кийинки ыкылымда болот. Билбейбиз да. Бизге кыямат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам белгисиз дегенде, белгисиз болуш керек, бирок болот деп иман келтиришибиз керек. Белгилерине өзүбүз тараптан бир нерселерди кошпошубуз керек. Бирөөдөн карыз сурасаңыз, бир тууганыңыздан мисалы карыз бербесе, мына кыямат жакындаптыр. Bir tuğanга karız berbeyt.
Көрүнгөн нерсени кыяматка туштай бербейли да. Кичине реальный болушубуз керек. Кайсы нерсе кыяматтын белгиси, ошону белги кылалы. Кайсы нерсе белги эмеспи? Сизге карыз бербей атса, сиз мурдагыларды кайтарбасаңыз керек да. Бул кыяматтын белгиси эмес, бул сиздин белгиңиз, карызды кайтарбагандыгыңызчы. Ошого бир нерсени сүйлөгөндө да кичине далил менен сүйлөсөк жакшы болот.